Бардық мақтаулар Алла Субханалла Таала болсын, жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсын. Ассаламу алейкум, менин урматтуу мусулман бир туугандарым. Ушул жерге биз келишибизге себеп болгон Асанбай ажыга, ошондой эле Ниматулла устазга, Абдышүкүр устазга, Ал Жазира компаниясына терең ыраазылык билдиребиз. Алла сиздерден ыраазы болсун. Ошолор себеп болуп мына келип умра амалдарын, ибадаттарын аткарып атабыз. Кыргыз элине, Кыргызстанга, бүткүл мусулмандарга дуа кылып атабыз. Сиздерге да насип кылсын, Алла Таала келишке мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Биз ошо жамаатыбыз менен Мединада Ухуд тоосуна келдик. Биякта ошол мусулмандардан, сахабалардан 70 сахаба шейит кеткен. Ошо биз китептен окудук эле, пайгамбарыбыздын өмүр баянын конкурс болбоду, ошо китептен окудук эле. Ошо 70 сахаба ушул жакта жатат. Хамза радиаллаху анху ушул жерден шейит кеткен. Анан өзүн китептен окуганда бир таасирленет экенсиң, анан бияка келип бияктан дагы бир таасирленет экенсиң. Ушул жакта сахабалар ошо бизге дин жетсин деп, бүткүл ааламга дин жетсин деп ушу өз жанын аяган эмес да. Ошо сахабалардын жеңиши менен, ошолордун курбанчылыгы менен биз мусулман болдук. Алланын сүйүктүү пенделеринен болдук. Ошо сахабалардын курбанчылыгы үчүн биздин ата-энелерибиз, биз мусулман болдук. Биздин небере чөбөрө кыбыраларыбыз иншаллах мусулман болот. Ошолордун курбанчылыгы менен иншаллах Алланын бейишине киребиз. Ушакта сахабалардын жаткан жери жайлуу болсун. Ошолордон Аллах ыраазы болсун. Ушул конкурсту уюштуруп, ушака бизди алып келип, биз эми көрбөсөк дагы ушактагы обстановканы сезет экенбиз да жүрөк менен. Ушул жерлерде ушундай чоң согуштар болгону сезилет экен жүрөктөн. Ошо бардык ушул биздин умурабызды, конкурсубузду уюштурган бардык ушуга тиешелүү адамдарга Алла Таала ыраазы болсун, эки дүйнө ыраазы болсун. Алла Таала эки дүйнө алардын даражасын көтөрсүн. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, урматтуу туугандар. Биз бүгүн китеп окуу конкурсунан жеңип алган көз азиз катышуучулар умрага келген элек. Бүгүн азыр Ухуд тоосунда, баягы Ухуд согушу болгон жерде турабыз. Жана ушул жердеги сезимдерди айтыш, сөз менен жеткириш өтө кыйын. Себеби бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам басып өткөн жерин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тишисиңган, канын төгүлгөн жерлерди өз көзүң менен көрүп, өз денең менен сезген өтө башкача сезимдер. Муну өз келип гана адам, келгенден гана адам түшүнөт деп ойлойм. Айтып кетейин деген нерсе, ошо конкурсту уюштурган уюштуруучуларга, спонсорлорго, Нематул устаз, Жалынбеке Гүлнасчы, Асан ажекебиз жана бардык башка спонсорлорго, ушул иш-чарага катыштыгы бар адамдарга чоң чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Ушулардын биздин ушул ыйык жерлерге келип, зыярат кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айтып, ушундай умра амалын аткарышка себепчи болуп атасыздар. Силерден Аллах ыраазы болсун. Өмүрүңүздөргө береке берсин, дүйнө акыреттиңер бактылуу болсун. Жана дагы көптөгөн жакшылык иштерди кылышка Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Жана бүткүл эмне тилек каалоо максат кылган болсоңуздар, ошонун баарына жеткиле.